Эмесе демократия изилдөө бул эки түшүнүктү дагы тереңдетип, бул тууралуу дагы кеңирээк өзүбүздүн маалыматыбызды, өзүбүздүн түшүнүгүбүздү дагы туруктуу кылыш үчүн биз үчүн дагы бир консолидация деген мындай бөлүккө басым коюу өтө маанилүү. Биз буга чейин демократиянын бир саясий режимдин өзгөчө авторитардык режим бузулуп, ал кандайдыр бир дагы бир кийинки саясий режимге кетип аткан учурун биз транзит деп карадык. Өзгөчө сөзсүз эле авторитардык же болбосо тоталитардык режимдин бузулушу ал автоматтык түрдө эле жаңы демократиялык режимдин орношун алып келбейт дагы, ага гарантия да жок. Ошон үчүн бизде оптимисттик пикир эч качан болбош керек. Саясий бир режим бузулса, ал жерде же ал саясий режим кайрадан эле дагы бир башка формадагы авторитардык режим менен уланышы мүмкүн, же болбосо эч кандай демократия орнобой белгисиз кандайдыр бир жумшак авторитаризм же болбосо квази демократия, мындай жалган демократия, же болбосо баягы бир грейн зон, боз зонада жүрө бериши мүмкүн, эч белгисиз болуп, же демократия эмес, же авторитаризм эмес. Же болбосо чыгыш Европадай, же айрым Африка мамлекеттериндей, же айрым Латын Американын кайсы бир улустарындай, же болбосо бүгүн биздин ошол эле жогоруда дайым мен басып көрсөтүп келген Монголго окшогон жаңы консолидацияланган же демократиясы орношкон өлкөлөр болушу мүмкүн. Эми бул жерде могу консолидация деген сөз жөнүндө дагы бир тереңирээк ушул жерден аныктамасын берип кетели. Негизинен мен ойлойм, Кыргызда өзгөчө коомдук илимдери батыштагыдай болуп өнүкпөгөн коомдордо өзгөчө консолидация десе, бул көбүнчө бул биримдикти, ушуга окшогон эле түшүнүктөрдү көп колдонушат да. Ал эми демократиянын консолидациясы же болбосо демократия консолидация болот, же болбосо демократиялык консолидация деген сөз айкаштарын уга элек болушу мүмкүн деп ойлойм, өзгөчө жаш муун. Бул консолидация деген нерсе салыштыруу политологияда башкача мааниде колдонулуп жүрөт. Биз азыр айтып кеткендей биримдик эмес, бир саясий режим бузулуп, ал өзгөчө авторитардык режим бузулуп, ал жерде транзит башталып, кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ал авторитардык режим толугу менен бир демократиялык режимге айланган учурун, ошол демократиялык режим, ошол демократиялык салт, ошол баардыгы бул демократиялык маданиятка айланып калган учурун биз консолидация дейбиз. Мындайча айтканда, кыргызча айта турган болсок, бул демократиянын отурукташуусу, бул демократиянын терең тамырын жайып, мындай туруктуу, аябай шамалга да туруктуу берген, жер титирөөлөргө дагы баш ийбеген, мындай дарак сыяктуу болуп, ал демократия өзүн өзү sustainable кылып, өзүн өзү кармап, өзүн өзү мындай өзүнө өзү кайра артка кете турган механизмдерин баарын өзү кыркып, өзүн өзү демократиялык жол менен контролдоп тура турган бул система деп айтсак болот да. Консолидация тууралуу дагы арийне салыштыруу политологияда бир нече аныктамалар, арийне ар түрдүү пикирлер, көз караштар бар. Эми ошолордун ичинен көрүнүктүүсүн айтсак, ошол эле айталы Хантингтондун дагы бир теориясынан биринчи аныктамасын айта турган болсок, качан биз бир саясий система демократизация аягына жетип, демократия орнойт дегенде, Хантингтондун two turnover test деген теориясы бар. Мындайча айтканда, эки жолу шайлоодон өткөн сынагы деп коет да. Бул шайлоодон эки жолу сынактан өтсө, ийгиликтүү,
бир өлкө. Ал жерде демократия орноп тур деп айтса болот дейт. Бул деген нерсе эмне дегенде айталы бийлик бар кадимкидей, ошол коомдо плюрализм бар, бир нече саясий топтор, партиялар, күчтөр бар дейли. Ал өлкөдө айталы президенттик система дейли же парламенттик система, бул айырмасы жок. Эгер президенттик система боло турган болсо, айталы азыркы бийлик А бийлиги дейли, Б деген оппозиция, С, Д деген оппозиция топтору бар дейли. А деген бийлик президенттик шайлоо 4 жылдабы же 5 жылдабы же 6 жылда өтөбү президенттик шайлоо болуп, экинчи оппозициянын ичинен Б же С добуштардын көпчүлүгүнө ээ болуп бийликке келе турган болсо, ошол учурда А деген бийлик шайлоонун жыйынтыгына макул болуп, эч кандай тополоң өткөрбөй, эч кандай мыйзам бузуу же болбосо күч колдонууну колдонбостон макул деп өзүнүн президенттик администрациясын тапшырып, тынчтык жолу менен оппозицияга бийликти өткөрүп берди дейли. Бул биринчи жолу көрүнүш болсун дейли. Ошентип бул жерде демократиянын үмүтү пайда болуп, демократизация башталды дейли. Бул кайра дагы бир цикл келет. Айталы ошол эн убакыттан кийин, эн тайм дейли. Ошо 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, кийинки кайра президенттик шайлоодо айталы С деген бийлик, оппозиция бийликке келген болсо, кийинкиде С деген президент шайлоо учурунда эгер жеңилип калса, добуштарды оппозицияга эч кандай басым кылбай, өзүнүн мындай күч органдарын, спец кызматтарды колдонбой, прокуратураны колдонбой эле таза шайлоо өтүп, плюралдык коом пайда болуп, бийликтен дагы эле жеңилип, экинчисинде ал да мурда кетип калган А президентке окшоп эле С президент дагы бийликтен кетсе, оппозиция кийинки учурда айталы оппозиция кайра А оппозицияда деле да Ага утулабы же Дге утулабы бийликти кайра берип кетти дейли. Ошону менен биз эки циклды көрөбүз. Шайлоо аркылуу, эки цикл аркылуу экөөндө тең оппозиция бийликке келди. Бийлик экөөндө тең утулуп калып, ошо менен эч кандай талашпай эле кеткен болсо, бул эки цикл уже катар эки жолу өтө турган болсо, ошол өлкө саясий бул консолидация деген тесттен өттү жана ошол өлкөдө демократизация аягына жетип, максатына, ал жердеги демократия бул консолидацияга айланды деп айтат да. Муну democratic consolidation деп коет, же consolidation of democracy деп инглиз тилде ушундай сөз айкаштар колдонулат. Бул деген нерсе ошо демократиянын орногонун көрдүк дейбиз. Бул биринчи аныктамалардын бири болчу. Анан ушуга эле окшош айталы, биз ошол эле көп айткан, буга чейин көп анын иштери менен тааныштырып кеттим эле. Линд Степандын да белгилүү бир фразасы бар. Бул шаардагы жападан жалгыз оюндун эрежеси деп коет да. Бул the only game in the town. Мындайча айтканда, шайлоолор же болбосо демократиялык институттар өлкөнүн ичиндеги жападан жалгыз оюндун эрежесине айланган учурда, ошол өлкөдө демократия консолидацияланып, отурукташты, тамырын жайды деп айтса болот деген анын белгилүү фразасы бар. Бул деген эмне дегенде, биз айта алабыз, бийлик дагы, бийликтин оппоненттери, оппозиция дагы баардыгы тең өзүнүн саясий кызыкчылыктарын, максаттарына жетиш үчүн жападан жалгыз бир гана инструментти колдонгон учурда айтат, бул ошол демократиялык институттардын механизми менен гана күрөшүү. Бул ошол учурда булар айткандай өзгөчө атуулдук коом менен бийликтин ортосунда көпүрө боло турган, мисалы, партия системасы өтө маанилүү дейт да. Ошол партия системасы аркылуу, шайлоолор аркылуу бийликке болгон күрөш ошол системдүү түрдө партиялык система аркылуу, партиялар аркылуу күрөшүү болот.
ошол жерде өзүнүн кызыкчылыктарына төп келген идеологиялык топтор, идеологиялык ошондой пикирлештер бир партияга биригип, башка инструменттерди колдонбой, ошо демократиялык институттарды гана институт катары колдонуп, ушул шаардагы жалгыз оюндун эрежесине айланса, ошол жерде демократия консолидация болуп отурукташат деп айтат. Буга үндөш биз дагы Адам Пшеворскийдин дагы пикирин айтсак болот. Ал дагы ушуга окшош үндөш пикирди айтат. Эч ким коомдук ошо саясий аренада эч ким бир да күч бийликти мыйзамсыз мындай зомбулук же күч жолу менен алайын деп ойлобойт жана аны элестете да албай калган учурда бул өлкөдө демократия консолидация болду деп айтат. Жана дагы бир аныктамасы бар, бул минималдык аныктамасы. Ошол эле айтат, А деген бийлик Б деген бийликке оппозицияга же оппонентке шайлоону уткузуп койгондо, ал ошого эч кандай капа болбой эле, балким ал адамдык жактан, психологиялык жактан мүмкүн жүрөгүнүн ичинде кападыр, бирок саясий маданият катары эч кандай өзүнүн оппонентине акарат келтирбей, жаман күч колдонбостон эле ошо менен макул болуп кетип калышы, бул ошол ошол өлкөдөгү демократиянын консолидация болушуну менен байланыш деп айтат. Ошентип биз жалпы жөнүнөн айта турган болсок, демократиянын консолидациясы бул өтө маанилүү нерсе. Өзгөчө бизге окшогон жаңы өсүп келе жаткан, демократизациясы эми башталып келе жаткан, мисалы Кыргыз Республикасына окшогон мындай жаш мамлекеттерге бул астыбызда турган өтө чоң мындай тапшырма, өтө чоң бул максат болуш керек деп карасак болот да. Бул жагынан алганда дагы бир кейсти айталы, бизге үлгү боло тургандай, биздин өлкөгө Моңгол улусун дагы жолу айтып кетсек болот. Моңгол улусунда ушул күнгө чейин дайыма оппозиция шайлоолорду жеңип, же парламенттик шайлоону жеңет, же президенттик шайлоону жеңет. Ошентип Монголияда 5 жолу бийлик алмашып кеткенин, алмашканын биз сиздердин эсиңиздерге салып кетсем болот да. Мисалы биздин учурда айта турган болсок, бизде эгер айталы 1990 жылы бизде биринчи жолу ачык атаандаштык шайлоолор биринчи жолу бизде жогорку кеңеште болгон. Ошондо Абсамат Масалиев ошол учурда биринчи секретарь болчу. Шайлоону парламенттин ичинде президенттик шайлоону уткузуп коюп, ошондо биринчи биздин президентибиз Аскар Акаев мырза президент болгон болчу. Ошондо бизде биринчилерден болуп мындай демократизация эми башталган болчу да. Ошол учурду биз айтсак болот эле, демократиянын биринчи циклы эми башталды депчи. Эгер биз 2020-жылы макул 1995-жылда айтпайлы, анда дагы Аскар Акаев кайрадан бийликте калды. Ошол эле мурдагы оппоненти Масалиевди жеңип кайра президент болуп калды. Бирок 2000-жылы Аскар Акаев ошондо шайлоого барбай эле өзү кетип кала турган болсо, бизде ошондо бийликтин экинчи циклы аркылуу, шайлоонун экинчи циклы аркылуу бизде бийликтин алмашканын ошондо биз көрсөк болот эле да. Бирок тилек каршы бизде андай тарыхый мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер ошондо бизде башка бирөө бийликке келе турган болсо, шайлоо аркылуу бизде мүмкүн демократиянын консолидация болуп отурукташканын мүмкүн көрө алмакпыз. Ошон үчүн бул жерде абдан ынанымдуу нерсе, Хантингтондун теориясына ылайык, бизде шайлоодо оппозициянын аты мокочо болобу, бөкөчө болобу, же жөн эле оппонент болобу, ал маанилүү эмес. Маанилүүсү бийлик шайлоолорду таза өткөрүп, оппозицияга жеңиле биле алуу,
жана ошондой маданияттын калыптанышы жана ошондой адаттын эки жолу катар катталышы бул ошол өлкөдөгү демократиянын орношун алып келет деп айтат.